Мамлекеттик карыз. Биздин өлкө эгемендикке жеткенден бери Кыргызстандын мамлекеттик карызы кызуу талкууланып, тыкыр байкоого алынып келген. Мамлекеттик карыз деген эмне жана ал эмне үчүн алынат? Келгиле, чогуу талдап көрөлү. Мамлекеттик карыз бул мамлекеттин ички жана тышкы кредиторлордон үстөк пайыз менен карызга алынган акчасы. Бул каражаттар казынанын тартыштыгын жабууга жана ири долбоорлорду каржылоого жардам берет. Карыздын өлчөмү улуттук валюта же ички дүң продукцияга карата пайыз менен көрсөтүлөт. Мамлекеттик карыз бул курал. Эгер акыл менен пайдаланылса, өлкөнү курууга жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бирок карыз натыйжасыз жумшалса, экономика үчүн оор жүк болуп калат. Мурунку президенттердин карыз боюнча тажрыйбасы. Аскар Акаевдин убагында Кыргызстандын тышкы карызы кескин көбөйгөн, бирок натыйжасыз пайдаланылган. 2000-жылдардын башында карыз ИДБга карата 130% ченге аймактагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири эле. Каражаттын көбү өнүгүүгө эмес, чыгымдарды жабууга кеткен. Стратегиянын жоктугу карызга көз каранды кылып, өлкөнүн экономикасын алсыз абалга алып келген. Бакиев учурундагы мамлекеттик карыз, жашыруун өсүү жана саясий артыкчылыктар. Курманбек Бакиев башкарган жылдары Кыргызстанда эң бүдөмүк жана тобокелдүү карыз саясаты өкүм сүргөн. Карызын чындап кыскартуунун ордуна өлкө жаңы насыяларды так экономикалык негиздемеси жогала берген. Каражат өнүгүүгө эмес, саясий долбоорлорго жана бийликти сактап калууга жумшалган. Эски карыздарды реструктуризация кылуу аракети формалдуу мүнөздө болуп, коомчулук жана өнүктүштөр алдында отчет берилген эмес. Жыйынтыкта милдеттенмелер көбөйүп, паракордук күчөп, өлкө эл аралык кредиторлордун ишениминен ажыраган. Отунбаеванын тушундагы мамлекеттик карыз, кризистик карыз. Роза Отунбаеванын маалында Кыргызстан апрель окуялары менен июнь жаңжалынан кийин каржылык кыйынчылыкка туш болгон. Тышкы насыялар абалды турукташтыруу жана инфраструктураны калыбына келтирүү үчүн тезинен алынып турган. Бул өлкөнү кыйроодон сактап калууга жардам берди. Атамбаевдин тушундагы карыз, карызга каржыланган инфраструктура. Алмазбек Атамбаевдин доорунда тышкы карыз рекордтук өсүшкө жеткен. Карыздын көбү Кытайдан алынып, Бишкек жеби, жолдор, электр чуалгылары сымал ири инфраструктуралык долбоорлорго жумшалган. Бирок бул иштердин натыйжасы төмөн болуп, көптөгөн долбоорлор коррупциялык жаңжалдар менен коштолгон жана бюджеттин түйшүгү көбөйгөн. Карыз ИДПга карата 65%га жакындап, каржылык туруктуулукка олуттуу коркунуч келтирген. Жээнбековдун тушундагы мамлекеттик карыз. Өсүш төмөндөгөн, бирок реформа жок. Сооронбай Жээнбековдун тушунда карыз алуу бир аз азайган менен, жалпы өлчөм жогору бойдон калган. Каражаттар өнүктүрүүгө эмес, негизинен эски карыздарды тейлөөгө жумшалган. Экономикалык реформалардын жоктугу жана карызды көзөмөлдөөнүн начардыгынан улам, Кыргызстан пандемияга алсыз каражат менен кирип, антикризистик чаралар үчүн мүмкүнчүлүгү чектелип калган. Жыйынтык. Мамлекеттик карыздын өсүшү көбүнчө натыйжасыз чечимдердин жана узак мөөнөттүү стратегиянын жоктугунун натыйжасы экенин мурдагы президенттердин тажрыйбасы көрсөттү. Президент Жапаровдун убагында казына, ички дүн продукция жана мамлекеттик карыздын үлүшү. Садыр Жапаровдун жетекчилиги менен Кыргызстандын экономикасы бекем жана өсүштүү экенин көрсөттү. Мамлекеттин казынасы, ички дүн продукция жана карыз түйшүгү салыштырмалуу жакшы багытта бара жатат. Эсептөөлөр боюнча 2024-жылы өлкөнүн номиналдык ички дүн продукциясы 9%га жакын өсүш менен 17,7 миллиардга жакын долларды түзгөн. Маалыматтар боюнча 2025-жылдын соңуна карай мамлекеттик карыздын ИДПга карата үлүшү 36,9%га төмөндөгөн. Бул карыз түйшүгү азайды дегенди билдирет. Ошол эле маалда карыздын тышкы бөлүгү 4,5 миллиардга жакын долларды түзүп, аны 2035-жылга чейин толугу менен төлөө милдети турат. Экономиканын өсүү ырагы, эл аралык институттардын маалыматтары. Эл аралык валюта фонду 2022-2024 жылдар аралыгында Кыргызстандын экономикасынын өсүшү болжол менен 9% деңгээлине сакталып турганын белгилейт. Өлкөнүн өкмөтү орточо жылдык өсүштү 8%га жеткирүүнү жана 2030 жылга чейин ички дүн продукцияны 30 миллиард долларга чейин көбөйтүүнү максат кылууда. Акыркы 5 жылда мамлекеттик карыздын ички дүн продукцияга карата катышы 2020 жыл 67,96%, 2021 жыл 56,36%, 2022 жыл 47,9%, 2023 жыл 44,72%, 2024 жыл 40,5%, 2025 жыл 36,9%.
ИДПга карата мамлекеттик карыз 70%дан ашпоосу керек. Мамлекеттик карызды тейлөө. Учурда мамлекеттик карызды тейлөө бюджеттин кирешесинин 14%ын түзүп, кабылданган көрсөткүчтөн 2 эсе төмөн. Мамлекеттик карызды тейлөө бюджеттин кирешесинин 30%ынан ашпоого тийиш. Ар кыл президенттер учурунда карыздын пайызы ички дүн продукцияга карата кандай өзгөргөн? Аскар Акаев 100%дан ашуун, Курманбек Бакиев 70%га чейин, Роза Отунбаева 59%га чукул, Алмазбек Атамбаев 67%га жакын, Сооронбай Жээнбеков 67%, Садыр Жапаров 36,9%га чейин азайып, профициттик бюджетке өтүү. Биз мамлекеттик карызды төлөй алабыз. Кыргызстан мамлекеттик карызын төлөөгө кудурети жетет. Ал гана эмес, азыркы экономикалык өсүү менен каржылык тартипти эске алганда, бул процессти башкарууга жана божомолдоого болот. Садыр Жапаровдун келишиминен Кыргызстан узак убакыттан бери биринчи жолу карыз жүгүн акырындап азайта баштады. 2020-жылы мамлекеттик карыз ИДПнын 67%нан ашса, 2025-жылдын ортосуна карай 36,9%га чейин төмөндөгөн. Бул экономикалык өсүүнүн, бюджеттин кирешелерин көбөйүүсүн жана жаңы карыздарды көзөмөлдөөнүн натыйжасында мүмкүн болду. Ошол эле учурда өкмөт кайра каржылоо жана мурунку милдеттенмелерди жабууга басым жасоодо. Ал эми жаңы насыялар жол, энергетика, суу чарба, айыл чарба, туризм, өндүрүш жана өнөр жайсымал белгилүү инвестициялык долбоорлорго алынууда. Бюджеттик саясаттын ачыктыгы бекемделип, эл аралык өнөктөштөрдүн ишеними жогорулады. Кыргызстан биринчи жолу карызга көз карандылыктан финансылык өз алдынчалыкка өтүп жатат.